Саламатсыңарбы урматтуу студенттер, угармандар. Бүгүнкү сабагыбыз дене тарбия сабагында окуучуларды эмгекке тарбиялоо жана өз алдынчалуулукка тарбиялоо туурасында болмокчу. Окуучуларды физикалык тарбиялоонун базиси баардык ишмердүүлүк үчүн физикалык жана психикалык эрктик даярдыкты түзөт. Ал окуучуларда эмгекке даярдоо каражаты катары кызмат кылат. Окуучулардын эмгек ишмердүүлүгүн даярдоо жолдору бул биринчиден физикалык көнүгүүлөрдүн функционалдык системаларга түз жана максаттуу таасир этүүсү. Алар өз кезегинде келечектеги бул эмгек ишмердүүлүгүндө да колдонулат. Ошондой эле эмгек ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу адамдын физикалык даярдыгынын деңгээли менен аныкталат. Жана ошондой эле эмгекке тарбиялоо бул түздөн түз кесиптик прикладдык тарбиянын негизи болуп саналат. Дене тарбия жана башка бардык эле сабактарда окуучуларды эмгек процессине түздөн түз аралаштыруу абдан маанилүү. Себеби окуучуларда акыл эс ишмердүүлүгү өнүгөт. Ошол эле учурда окуучулардын өз алдынчалуулугу да өсөт. Өз алдынчалуулук деген эмне? Бул адамдын кандайдыр бир ишмердүүлүктү сырткы жардамсыз ишке ашыруу болуп саналат. Демек, бул өз алдынчалуулук бул ошол билгенин, планын ишке ашыруу. Өз алдынчалуулуктун өнүгүү этаптары жана деңгээлдери бар. Биринчиден, бул окуучулардын өз алдынчалуулугу мугалимдин пландаган нерсесин аткаруу. Экинчиден, өз алдынчалуулук бул тапшырманы аткарууда дагы көзөмөл салуу болуп саналат жана өздүк көзөмөлгө өзүнүн ишмердүүлүгүн пландоо мүмкүнчүлүгү. Өз алдынчалуулук жогорку деңгээлде бул окуучулардын чыгармачылык демилгесин көрсөтүү. Ал эми дене тарбия сабактарында өз алдынчалуулуктун формалары бул көнүгүүлөрдүн өзүнүн эсептөөсү менен оптималдуу темпте аткаруусу, бирок жалпы катарда жана мугалимдин көзөмөлүндө аткаруу. Экинчиден, тыныгууларда, көнүгүүлөрдө өз алдынча аткаруу. Ошону менен бирге эле өздүк көзөмөл жүргүзүү. Жана сабактын бир бөлүгүн пландоо жана аны өз алдынча өткөрүү. Бул жогорку класстагы окуучулар менен. Ал эми физикалык сапаттарды өнүктүрүү үчүн бул белгилүү болгон көнүгүүлөрдүн ичинен аларды тандап алуу жана үйрөтүү. Көнүгүүлөрдү көрсөтүү үчүн окутуунун техникалык каражаттарын да колдоно билүү. Ошондой эле сабактарда окуучулардын өзүнө өз алдынча баа коюусу. Дене тарбия жана спорт боюнча класстан тышкаркы иштерде өз алдынчалуулукту өстүрүү формалары бар. Алар мисалы мугалимдин үй тапшырмасын аткаруусун көзөмөлдөө, өзүнүн физикалык өнүгүүсүн көзөмөлдөө жана мелдеште калыстыкты камсыз кылуу. Ошондой эле класста жумалык уюштуруу, ачык сабактарды уюштуруу, коомдук иштерди, спорттук майрамдарды, мектеп кечелерин уюштуруу кирет. Ал эми коомдук ишмердүүлүктү калыптандыруу мотивдери жана алардын шарттары төмөндөгүлөр. Алар окуучуларга берилген тапшырмалар коомдук маанилүүлүккө же максаттуулукка ээ болушу зарыл. Ошондой эле тапшырма конкреттүү болушу зарыл. Тапшырманы аткаруу сапаты дагы, мөөнөтү дагы мугалим тарабынан көзөмөлдөнөт. Ал эми окуучуларда коомдук тапшырманы аткаруу жана аларда ишеними калыптанышы зарыл. Демек, бул жогорку класстын окуучуларынын ишмердүүлүктү алмаштырууга ашыктандыруу жана эске алуу окуучуларга бир жолку жана бир канча убакыт талап кылынат. Ошондой эле бул тарбиялоо процессине да токтолобуз. Тарбиялоо бул комплекстүү процесс. Инсандын бүтүндүк калыптануу идеясы менен байланышкан жана тарбиялоо процессинин максаты, маселелери, мазмуну, формалары жана методдорунун бүтүндүгү болуп саналат. Ошондой эле тарбиялоо процесси вариативдүүлүгү менен айырмаланат, күтүүсүздүгү менен айырмаланат. Жыйынтыктары бул инсандын жекече өзгөчөлүктөрүнөн жана педагогдун чеберчилигинен көз каранды.
Тарбиялоо процесси эки тараптуу мүнөзгө ээ. Бул окуучу жана окутуучу, студент жана окутуучу, машыктыруучу жана машыгуучу болуп саналат. Эми бул тарбиялоо процессинин мазмуну, тарбиялоо бул татаал процесс жана көп курамдуу. Ар кандай окумуштуулар тарбиялоо процессине ар кандай сунуштама беришет жана тарбиялоо, окутуу жана билим берүү процесси көп кырдуу, бири бири менен байланышкан процесс болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң